Акыркы жылдары жаштар өздөрү демилге көтөрүшүп, ар кандай спорттук мелдештерди уюштуруп келишүүдө. Ак Суу районунун 1990-жылы туулган жигиттери жыл сайын спорттун футбол түрү боюнча мелдеш өткөрүүнү колго алышкан. Быйылкы жылы да ынтымак кубогуна карата ар бир айыл аймактарда футбол боюнча мелдештер өтүп жатат. Бул турнир ай сайын өтүп келатат 3 айдан бери. Эң биринчи Бозчукта башталган, андан кийин Ак Сууда өттү. Азыр Октябрь айыл өкмөтү өткөрүп атабыз. Маман Жолголот 3 кайнар 30 жыл биригип тамак уюшулган. Бул Ак Суу районунун 90 арасында ай сайын өтүп келет. Кийинки очередь Арлине Атыратын айыл өкмөтүнө беребиз. Бул Орозодон кийин бул турнирдин максаты жаштарды спортко чакыруу, бири биз менен ынтымак бекемдөө максатында өткөрүп атабыз. Бул жолу мелдеш Октябрь айыл аймагынын Жолголот жана 3 кайнар айылдарында өткөрүлүп, ага бардык айыл аймактардан командалар келишип, көрүүчүлөргө кызыктуу оюн көрсөтүштү. Бул мелдештин бирден бир максаты жаштарды ынтымакка чакыруу болуп саналат. Келечекте мындан да алыс жакшы турнирлер болот. Өзүбүздүн 90-жылкы арасында областта да бар, өзүнүн шерне кубогубуз бар. Андан тышкары республика ичинде бар. Кудай буйрса сентябрда ошо республика деңгээлде болот көлдө. Ынтымагыбыз да биякта утушта эмес, байыга алышта эмес. Эң биринчиден ынтымак бар жерде ырыс бар дегендей баары жакшы. 1990-жылы туулган жигиттердин арасында өтүп жаткан мелдеш эми Атырадная айыл аймагына өткөрүлөт. Ал эми бул мелдеште жеңишке ээ болгон командаларга жана мыкты оюнчу, мыкты дарбазачы, мыкты коргоочуларга медаль жана кубоктор тапшырылды. Мерим Усубакунова, Нурдин Урманбетов, Мадина Абакирова, Ак Суу районунан.